Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Бирим телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан ачыктайм программасы. Ал эми бүгүн бизде конокто эстрада ырчыларынын арасында өзүнүн харизмасы жана жылдыздуулугу менен айырмаланып турган Бурул Арунова эжекебиз конокто. Эже, кандайсыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Чоң рахмат. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Сиздерден ушундай коптуу студияда сиздер менен, көрүүчүлөр менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жакшы. Эже, учурда клиптерди тартып, арт артынан каверлерди ырдап, жар айтып, тынбай жаңылыктарды чыгарып атканыңызды көрүп атабыз. Анан учурда чыгармачылыкка баш отуңуз менен киришип аткан учуруңуз бар? Ооба, негизи ушул жылды мен өзүмө баягы чыгармачылыкта чоң изденүү кылам. Мен ошо сүйүктүү каармандарыма, элиме жакшы ырларды тартылайм деп өзүмө жакшы бир план койгом да. Буюрса ошол менен кетип жатам. Анан мындан да сонун пландар бар болчу. Анан баягы жашоодо болот го. Бир нерсени пландап, бирок башка нерсе болуп кетет да. Анан күзгүгө менин планым абдан чоң болчу. Бул өзүмдүн жеке концертимди бермекмин. Анан баягы жакшы иштеп жатып, анан августтун башында кичине бир аз сырколоп, мен больницада жатып калдым. Ошондуктан концерт эмки жылга жылып кетти. Бирок ошентсе дагы быйыл мен үчүн аябай чыгармачылык жактан ийгиликтүү жылдардан болуп атат десем болот. Себеп дегенде мен өзүмдү баягы кандай десем, жакшы чыгармаларды алдыңкы жакта күтүп турат, жакшы чыгармалар. Анан албетте өзүмдү дагы элимдин тойлорунда, жакшылыгында баягы жарчы катары өзүмдү ошол нерсеге даярдап, азыр алып чыгып жаткан учурум. Себеп дегенде буга чейин мен той жаатында көп маани бербечүмүн. Өзүмдү бир гана эстрада менен, чыгармачылык менен кетем деп ойлочумун. Бирок бул дагы нерсе абдан жакшы экен да. Элдерге кандай десем, баягы ошо адамдар сени өзүнүн жакшылыгына чакырган, бул чыгармачыл инсан үчүн абдан бир суудай керектүү нерсе экен да. Ошол бирөө сени жакшылыгына чакырып, ырдап берчи деген жакшы бир сурануулар бул бизге стимул тартуулайт экен. Ошондуктан бул жаатта да алып кетип жатам десем да болот да. Учурда келчи бактыма жана кеминим деген ырларды жазып чыктыңыз, Ооба, келчи бактыма бул менен ошо жайдын башында жаңы жаздырган ырларымдын бири, акыркы клиптердин бири. Ал эми кеминим боюнча айтсам, буну биз атайын ошо концертке даярдык кылып, ошол мен ошо өзүмдүн жеке концертимди кеминим деп атайын дегем. Ошол боюнча кеминим болуп туруп токтоп калды. Ошончо калып, анан азыр болсо бул кеминимдер да андан кийин да баягы көп адамдар мени кеминимден экенин билбептир да, ошол нерсе да жакшы болду да. Анан азыркы учурда мындан да сонун жаңылыктар бар. Жакында эле мен ошо Алматы шаарына барып, ыр жаздырып келдим. Бул мен үчүн баягы азыркы деңгээлден дагы бир өйдө турат десем болот. Ал жактан буюрса ошо айтып атпаймынбы, жакында жакшы жаңылык күтүп турат депчи, жакшы ырды жаздырып, өзүм кубулума толду. Ошол. Бул Алматыдан болгондо дуэтпи же студияны Алматыдан жаздырдыңызбы? Жок, бул жак деген баягы биздики кандай, казак, кыргыз бир туугандап коюп ырларды ырдай беребиз го. Бул чындыгында закон түрүндө ал жактагы студия менен иштешип, ырды кадимкидей эле автордун өзүнүн уруксаты менен сатып алып, аранжировка кылдыртып, үн жаздыртып, ошол жаңы ырды комплектовать этип, буюрса жакында жарыкка чыгат. Кайсы экенин айтсак болобу же, азырынча сырбы? Жок, сыр деле эмес. Ал ырдын аты Атенеме деп аталат. Абдан бир ошо казак жаш композитор Байкенин ыры экен. Абдан жагып калып, ага байланышка чыгып эле дароо эле баягы сатып алдым десем болот. Анан ал ырды өзүм дагы бир эки жолу эксперимент кылып туруп жакшылыкты ырдап көрдүм. Аябай элдер жакшы кабыл алды да. Мен аябай таң калдым. Анткени биринчи жолу эле угуп атат ал ырдычы. Азыр ошону кандай кылып чыгарсам деп ойлонуп жатам. Клип менен сразу чыгарсамбы, дароо чыгарсамбы же радиолорго берип деп. Азыркы учурда бир жума эле болду ырдын бүткөнүнөчү. Кыргызча которулду ошондо же? Ооба, жок, бул кандай десем, ырды сөзүн бул жакта
2-3 акын менен иштешип, кыргызча сөзүн башкачалап, кыргыз сөздөр менен башкачалап жаздык. Ал эми обону казак композиторунун ыры да. Жаш абдан таланттуу обончу деп айтсам болот. Мен ал адамдын дагы бир жаңы дагы ырына буюрса болор чыккандан кийин дагы көп болосуздар. Ал обончунун атын дагы көрүүчүлөргө айта кетпейликпи? Ким экен? Ал обончу ошо Казакстандагы Шымкент шаарында Берик Тажыбаев деген жаш обончулардын катарына кирет экен. Абдан таланттуу экен, мен анын талантына аябай баа бердим. Ошол анан кыргыз-казак достугу мамилени түзүп, баягы жакшы мамиледе кылдык да. Мен мындай суроо сурагым келип атат. Чыгармачылыкта кандай деңгээлге жетсеңиз, арманым жок эле деп ойлойт элеңиз? Мен азыркы учурда чыгармачылыгыма аттанганыма канча 7 жыл болуп калды. Мен татыктуу бир нерсе кылдым деп айта албайм. Мен кыла элек нерселер абдан көп. Тескерисинче мен ушул жылдын аралыгында өзүмө планка коюп, мен көп нерсе жетишим керек эле, бирок мен ал нерсеге азыр жетише элекмин да. Бери жагы мен баягы өзүмдө жеке концертимди бергенге жетишип калышым керек болчу. Албетте мен мындан тышкары да өзүмдүн жетектеген группам бар, алар менен жеке концертти бергем, бирок ал нерсе бул мен өзүмдүн планымда эмес да. Баягы өзүм жеке концертимди берип, анан мен оюмда жакшы бир казак эстрадасындагы бир мырза менен мен дуэт ырдоо өзүмдүн планымда бар болчу. Ал нерселерге мен азыр жете элекмин да. Ошондуктан мен кыла турчу нерсем бар алдыда, жана мен кыла турчу нерселер азыр боло элек. Бул азыр мен кылып жаткан нерсе бул бир гана чети гана деп айта алам. Чыгармачылыкка келгенден кийин бул эмгектенүү көп убакытты талап кылат да. Эмгектениш керек, бир учурунда ал өзүнүн үзүрүн берет да. Албетте мындай эле баягы концерт берип койсоң болот, отчеттук, бирок мен ал нерсени каалаган жокмун. Мага эң биринчи стимул мен аткарган ырлар элдин оозунда жаңырса дейм да. Ошо жаңыргандан кийин анан жакшы бир деңгээлдеги концерт берсем деген оюм бар. Демек ошо ырларыңыз баягы бир убакта эле жанып, кайра өчүп калбай, муундан муунга эл оозунда калса дейткенсиз да. Ошондой дейм. Анан албетте мындай кандай деп айтсам, мындай башымда көптөгөн идеялар бар да. Мисалы, необычный форматта клиптерди тартып, ырларды жаздырып, жакшы локацияларда анын баарын чет жакка чыгып, ошол нерселерди аткарсамбы деген жакшы ойлор бар. Мунун баары эми алдыда буюрса. Ушул негизи необычный демейдейден сырткары форматтагы клиптер деп калбадыңызбы? Негизи өзүңүз жашоодо кандайсыз, мындай чектөө, рамка деген барбы? Же андайдан чыкканга аракет кыласызбы? Мен мисалы буга чейин ошол нерсе боюнча жашап келгем. Өзүмө бир нерсе коюп алып, жок, мен бул нерседен чыкпашым керек. Эл эмне дейт? Мен ата-энемден татыктуу баягы тарбия берген кызымын. Мен окуучуларым карап турат, мен окуучуларым ата-энеси карап турат. Мен мындай нерсе кылганга болбойт деген менде чек бар болчу. Анан баягы жашоодо ар кандай учурлар болгондон кийин баягы кагылдым, соолдум дегендей. Анан өзүм дагы баягы психологиялык китептерди окугандан кийин бул нерсе бизди кармабаш керек экен. Каалайсыңбы кыл, каалайсыңбы эфирден туруп кайра отуруп каалаган нерсеңди кыл дегендей өзүң кандай баягы эркин куштай алып жүрүшүң керек экен да. Азыркы учурда менде андай нерсе жок. Азыр бул мени туура эмес ойлоп калат. Анан ата-энемдин тааныштары, достору мындай ойлоп калат. Анан менин окуучуларым, ата-энелерим мындай ойлоп, эч кандай андай менде жок. Каалаганымды мен кылам. Албетте бир кандай десем, уяттуу нерсе эмес, бир татыктуу бир деңгээлде да. Тойлордо барып мындай ырдаганда кызыктуу окуялар көп болсо керек, Аябай көп эле болот. Кечээ күнү эле болду. Ошону угуп калдым. Кечээ күнү мындай менин жашоомдо биринчи жолу болду. Баягы сүйлөшүлгөн боюнча барып, мен баягы ошол кафенин эмесин атын туура эмес угуп алганбы, же алмаштырып, уйкаштырып алып, маңдайына эле кирип кетиптирмин. Же менден да тамадалар сурап койбойт, тиги кимдин атынан же кандай депчи. Келсем эле дароо, бурул азыр сен ырдай бер деп ырдап бүтүп эле чыксам,
анам мага чалышпайбы, сен каяктасың депчи. Мен жаңы эле ырдап чыктым деп, мен еще алар менен еще баягы талкуу кылганга туура келди деп, мен жаңы эле ырдап чыкпадым десем, каякта мына турабыз биз, мына мен да турбайм деп, мындай өзүмдө биринчи жолу жашоомдо кандай десем, түшүнүксүз абалга анан келдим, анан бир аз убакыт өтүп анализдеген соң мен туура эмес кылганымды сезип, анан бир чети албетте мындай күлкүм учту да. Азыр мисалы бир күн өттү, күлкүм учту. Анан ошол учурда жиним келди, чындыгында өзүмө жиним келди да, себеп дегенде мен өзүм туура эмес кылып алыптырмын депчи. Анан көп эле учурлар болот. Бир гана менин акцентим, мен ошол адамдардын атынан ырдап жатканда, ошол мисалы 2 жашка же ата энесине ошол жака акцент кылам да, калган нерселерди экинчи планга коем да. Тойдун күнөөкөрлөрү менен. Ошолор менен баягы жакшы, ошол мен ырдап жаткан учур алардын көз алдында жакшы элестер калсын деген нерсе менен кылам да. Баягы татыктуу барып кеткенге аракет кылам. Анан жана тиишет деген андай деле болгон эмес. Өткөндө бир эле жолу болду. Тойдо ырдап жатсам, артыма келип туруп мынтип мындай баягы тиишип чаап кетти да. Анан карасам, улуу байке экен, ал баягы эме уже акыбалга келип калыптыр да. Баягы уже болот го мындай уже аябай майрамдаган маанайда болуп калыптыр да. Анан байке күлүп жыргап, мен ал нерсени жаман деле кабыл алган жокмун, баягы мүмкүн сүйүнүп кеткен, аябай ушундай тойдо жүрөм депчи. Ошондой учурлар болот. Ошол нерсе бир эле жол болду. Ырдап өзүм чочуп кеттим да, артымды карасам, байке ар жака бийлеп качып кетти да. Бир эле жол болду. А так андай деле боло элек, чындыгында болбой эле койсун. Жакшы. Эже, эми кеп нугун ата энеңизге, үй бүлөгө буралык. Ата энеңиз жакшыбы? Ден соолуктары кандай? Жакшы, буюрса акырындан. Кызыңыз чоңоюп атат да? Чоңоюп атабыз. Буюрса жакында эле 2-ге чыктык. Ошол азыр ушундай убакыт болуп жатат. Абдан эрке, баарын түшүнүп калган. Мен бир жака косметикамды алып чыкканда эле дароо түшүнөт, уже мен кетеримдичи. Ээрчип баштайт. Бирок баарын түшүнөт да. Мен кадимкидей тойдон келгенден мени жыргап кучак жайып тосуп алат. Мен келерде сөзсүз түрдө билет, апасы ага таттууларды алып келерин, үйгө куру кол барбаганга аракет кылам да. Өзүмө жагат кызыма бир нерсени бергени. Анан ата энем эле урушуп берет, сен эмнеге мындайга көндүрүп атасың депчи. Анан балалыктай таттуу, бактылуу өтсүн деп ар бир учурду ошо кызым менен өткөргөнгө аракет кылам. Бош учур болсо эле баягы жакшы бир оюн зоокторго ушул нерселерге алып барганга аракет кылам да. Бурул эже, мен кийинки сурайын деп аткан суроом мындай болуп атат да. Сиздин мурунку жолдошуңуз дагы чыгармачылык жолун аттанбадыбы? Ушундай планы бар экенин билчү белеңиз? Жок, билбечүмүн. Такыр билбечүмүн. Андай дагы болгон да эмес, билбечүмүн. Просто кандай десем, мындай адамдар баардык нерсени баягы куулуп кете берет экен да. Куулуп элечи. Мен деген бир нерсени айтайын. Буга чейин мен ошо жашоомдо, мисалы менин келечектеги жолдошум чыгармачыл адам болот деген ой жок болчу, жана өзүм да каалабачумун. Азыр айтып кетейин, чыгармачылыктагы көп менин коллегаларымдан дагы жакшы, мен сүйжатын дагы сөздөрдү кабыл алган эмесмин. Себеби эмеси ушул болгондо, себеп дегенде мен кошулам, 2 кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген, бул абдан туура нерсе да. Мен ошо жолдошум чыгармачылык жаатта болбосун деген менде бир эме бар болчу. Аны элестетсеңиз, ошондо билип туруп эле мен андай нерсеге барбайт болчумун да. Бул нерсе кийин баягы адамдардын, кээ бир адамдар куулуп турат экен да, ойлоп тапкан планы болуп калган да. Жакшы. Сиз өзүңүз мындай пластикалык түрдө мындай дене мүчөнү өзгөрткөнгө кандай карайсыз? Мен ага кандай десем, азыркы жашоодо баары эле болуп жатат да, туура эле көз караштамын. Мисалы, ал нерсени күн жашоодо көп эле адамдар кылып жатат. Кыздардын көбүнчө улуу мундагы эжелер аны кылат. Ага мен абдан туура көз караштамын. Ал эми эркектердин кылганына мен вообще эме да, кандай десем, бир чети күлкүм келет, бир чети мне жаль дебеймби, мындай чындыгында андай адамдар, мен ойлойм да, аябай закомплексованный, ошончон ошол нерсеге барат деп. Бирок ошол эле учурда бул ар бир адам өзүнүн эрки каалоосу.
Жалпылап айымдарга тиешелүү болгон суроо бергим келип атат да. Негизи Кыргызда көп айымдар үй бүлөлүк мындай зомбулукка чыдап, жылдар бою жашап жүргендер бар да. Анан мындай өзүнө болгон ишенимди кантип тапса болот? Бул абдан, билесиздерби, бул абдан глобалдуу, абдан оор бир жооп менен бул жооп бере алчу нерсе эмес да. Бул деген бизде канча жылдан бери келе жаткан глобалдуу маселе. Мен билишим боюнча бул нерсеге көңүл бурганына бир 3-4 жыл эле болуп калды да. Баягы учурунда мен да бул нерсе кабылганда көп адамдар аябай деп кабыл алышкан да. Как будто бул нерсе алардын үйүндө болбогондойчу, баягы таң калып чын элеби депчи. А чындыгында бул ар бир үй бүлөдө болгон нерсе, бирок жөн гана коомчулукка бул нерсе чыкпачу. Баягы уят, болбойт, эл эмне деп ойлоп калат, андан көрө тынч жашай бергиле депчи. Анан мен ойлойм, мен керек болсо баягы үгүттөгүм дагы келбейт, баягы антпек эле мындай кылбагыла деп сөптөгөндө, ошол эле адамдар барып туруп кайра эле ошол мисалы айымдарчы, ошол нерсени көрүп, билип туруп эле кайра эле барып жашап алышы мүмкүн да. Андай нерселерди да көргөнбүз. Анан бир гана айтарым, бул жерден айымдар өзүн, анан балдарын, анан ата-энесин ойлош керек. Мисалы, ата-энеси ал мончуктай кызды бирөөнүн баягы кор болсун же бирөөнүн кукласына айлансын деп чоңойткон жок да. Мисалы биз эне болгондо мына балага канча мээрим бересиң, канча эмгек кылып багасың, аны ушунча эрезе жеткирип туруп, ошол нерсени даяр болгондон кийин сен бирөөгө ушундай бир кор болсун деп берип койбойсуң да. Ошондуктан мен ойлойм, бардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Биз энелер балдарга ата-эне туура тарбия беришибиз керек да. Кыздарды кичинекейинен баштап өзүн сыйлоого, чужа адамдарды жолотпогонго, эркектерге деле, мисалы балдарга деле мындай жакшы мындай чыныгы мырзаларга керектүү сапаттарды үйрөтүп, ошол нерсенин баарын камсыз кылып, анан коомго инсан катары алып чыгышыбыз керек да. Бирок негизи мындай жүрөк бир жабылгандан кийин аны кайра ачыш деле оор болсо керек э? Сиз аны ойлобой эле азыр чыгармачылыкка баш отуңуз менен келдиңизби же кандай болуп атат? Жок, эмнеге тескерисинче чыгармачылык адамдарда жаңылануу болуп туруш керек, жаңы нерсеге даяр болуш керек. Анан мен мүмкүн башында болгон андай нерсе, азыр андай нерсе менде жок. Азыр кой берген экенсиз да, демек ситуацияны кой берип ачык. Мен ошо окуп калдым да, качан сен ошол нерсени өткөндөн кийин, ошол жашоондо өтүп кеткен нерсеге баягы жылмаюу менен караганда, жылмаюу менен карай алганда, сен анан алдыга сага эшиктер ачылат да. Анан баягы таарынуу болуп, кек сактап эметсең, ошол нерсени сен демек дагы эле чыга элексиң да. Анан меники ошондой болду, баягы өтүп кеткен нерсеге мен күлүп эле, ооба ушундай болот экен деп эле ушинтип, анан ошол нерсеге мен баягы даяр болуп, жаңы жашоо, жаңы эмоциялар, жаңы нерселер болгондон кийин, демек баары эле жакшы турбайбы деген ошондой эле нерсе болуп калды. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Урматтуу Ош Пирим телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен ошо түз эфирден көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Элибизде тынчтык, береке, ырыскы болсун. Мен сиздерди жакшы көрөм. Абдан жакшы. Бурул эже, сизге болсо биз дем күч каалайбыз, дагы алдыга умтулуу, мотивация. Элди, көрүүчүлөрдү чыгармачылыктагы сонун жаңылыктар менен кубандырып жүрө бериңиз. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошобуз.